Аркаман машина келди эле сүрүп эметип кетти, мындай адам түрткөн сыяктуу болуп эле каптал менен сүзүп кетти да, каптал менен. Колуңузда ийниңизде сынык бар экен, силерди ал жерге темир тагыш керек деди да, оперировать этиш керек. Качып кеткенинегедир күмөн болуп атат. Эмнеге качып кетти депчи, азыркы бийликтин берген убадаларын, кайсы мезгилде эмнеди убада берди эле, ошол аткарылдыбы деги эле коомдогу көйгөйлөр боюнча материалдарды даярдап келе жатабыз. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз травматология больницанын алдында турабыз. Кече бир белгисиз бир машина Сайпидин Султаналиев Арча медианын журналистин сүзүп кеткен. Ошонун чоо жайын билгенге келдик. Биз менен болуңуздар. Саат 5-терден өткөн да, 6-га чейинки мезгил болуш керек. Анан мен Баха, азыркы Садырбаев көчөсү да, мурда Баха деп койчу. Ошол көчө менен өнөйдө карай кетип аткам. Анан кетип атсам эле аркаман машина келди эле сүрүп эметип кетти, мындай адам түрткөн сыяктуу болуп эле каптал менен сүзүп кетти да, каптал менен. Сразу эле кулап түштүм. Ал машина ошол боюнча кетти да, ары карай токтогон жок. Эл келип калды, балдар келип, анан жылдырбагыла деп атты, эмне болду? Мен өсүмдү жоготкон жокмун бирок. Анан ошо кайрыңыз ооруп атат дешти, анан колум ооруп атат дедим. Анан ошол боюнча жылдырбай турушту. Анан заматта эле бир милиционер пайда болду. Андан кийин ал дагы эч нерсе кылбай туралы деп, анан скорый келип алып кетти. Анан ошо менен биз бияка келдик. Анан келгенден кийин кызык ошол жерден башталды дегендей да. Келип кабыл алышты, кабыл алып өтүп баштады. Анан рентгенге тартышты. Рентгенге тарткандан кийин колуңузда ийниңизде сынык бар экен, силерди ал жерге темир тагыш керек деди да, оперировать этиш керек. Операция кылыш керек. Болбосо болбойт деди. Анан бирок ошол операция кылыш керек дегенге чейин жана мен алып келген кыздар мынтип айтканда, колуңузда сынык бар экен, бирок смещение жок. Жакшы эле буйруса, ушу менен бүтүрсө да болот дегенди угуп калгам да. Анан мен тиги жигитке айттым, мен операция кылдырбайм депчи. Анда отказ жазыңыз деди. Мен хорошо, отказ жазам операцияга дедим. Десем эле бир маалда кагаз көтөрүп келип эле анан кийин отказ от госпитализации деп атпай. Аны мен сага айтпадым, мен деген операциядан отказ кылып атам. Анан мен кыйналып атам, кантип госпитализациядан өтөйүн? Сиз эки сүйлөйсүзбү, сиз деген госпитализациядан кылдыңыз дейт. Жок, мен деген операциядан отказ кылып атам. Госпитализация кылгыла дедим. Бирок отказ кыл дегенде мындай деп атат. Сиз деген госпитализациядан отказ кылбадыңызбы деп атат да. Мен андан кылган жокмун, мен операциядан отказ кылып атам десем, анда сиз азыр госпитализациядан деп койгонусуз. Мен кайра башынан түзөмбү? Азыр бара берсеңиз деле эртең ооруса кайра келсеңиз болот дейт да. Мен муну кыйналып атып кантип өтөм? Башка жактан доктурлар келип калышты. Башка жак сырттан келишти да, Султаналиев ким деп. Анан мен дедим. Мен десем эле анан кийин кайра алып алышты дагы, эмне болду эмеси канакей деп эле. Анан ошол мезгилде снимогу канакей, рентген снимогу карашты. Анан ошол мезгилде бутум ооруганын билип атам да. Кайра бутумду көрүп анан кайра барып рентгенге бутумду тартышты. Анан бутумда гематома экен, кудайдан болуп сынык жок. Бул ийинде сынык бар да. Азырынча доктурлар айтып атат, ушул боюнча кармайбыз, кыймылдатпай. Анткени гипске жарабайт, смещение жок. Эгер ушул боюнча бир айдай кармай турган болсо, сөөк өсүп өзүнүн калыбына келет. Эгер кыймылдап күч келип кала турган болсо, анда оперировать эткенге туура келет дешти да. Мен эми бул жерде покушение болду же болбоду деп да анализ бере албай атам да, эмне үчүн дегенде. Покушение болгон жок десем, качып кеткенинегедир күмөн болуп атат. Эмнеге качып кетти депчи. Покушение болду дегенсе, мен мүмкүн эми Кудайдын алдында да күнөөлүү болуп каласың да, жөн эле мага покушение болду, мен журналист элем деп өзүмдү пиарить эткенден дагы алыс болоюн деп атам да. Бул эмне болгону эми териштирет болуш керек. Мен эч кандай арыз жаза элекмин. Бирок доктур айтты, сиздин эмелериңиз баары кеткен, тиги данныйларыңыз баары кеткен.
тиги жактан жүргүзүп атышат деп. Анан бир Нурлан деген жигит ошо капитанмын, сиз боюнча иш жүргүзүп атабыз деди. Элде 227 деп угуп аткам да. Эми Баха же болбосо Садырбаев көчөсү 227 үйдүн айланасында болду да. Ошол жерлерде камера бар экен деп да айтып атышты да, бирөөлөр тети тартат болду экен деп, жаш балдар болчу. Эмне машина эле сизди жөөлөп? Жөөлөп кеткен машинанын ошо маркасын билбей атам, кара иномарка болчу. Буга чейин сиз эмне материалдарды чыгардыңыз эле? Буга чейин биз дайыма биздин материалдар бул иликтөө жаатында иштеп жүргөм. Анан жакындан бери биз көбүнчө баягы азыркы бийликтин берген убадаларын, кайсыл мезгилде эмнеди убада берди эле, ошол аткарылдыбы деги эле коомдогу көйгөйлөр боюнча материалдарды даярдап келе жатабыз. Анан эми ачыгын айтыш керек, ушул материалдарды даярдоодо мындай алдында комментарийлерде мындай көп мындай начар негативный эмелерди, комментарийлерди жазышат да. Жазып, сен деген бузукусуң, Американын акчасын алып ушинтип атасың, сендейлерди жок кылыш керек, керек болсо өрттөп салыш керек деген мындай орунсуз сөздөрдү жазгандар дагы көп да. Биздин деги эле биз чыгарып аткан материалдаргачы. Анан ошолорду ойлогондо, аларды эске алганда бул кандайдыр бир нерсе барбы деп да ойлоп кетет экенсиң. Бирок эми айтып атпайм, Кудайга күнөөкөр болуп эле жөн эле мени покушение кылды. Анан мен журналист эле, мен ушинтип аттым эле, анан мен ушинтип кетти дегенден алысмын кудайчылыгы. Бирок ал жигиттин негизги абийиринде ким болсо дагы, ким мени сүзүп кетсе дагы, ал адам ошол жерден токтоп туруп эле мен менен чогуу эмне болгонун сураштырып койсо, бул жигиттик же болбосо аял сүдүү, аны деле билбейм да эми. Адамдык абийиринин тазалыгы болот болчу да. Негедир кетип калганы мен үчүн табышмак. Ошондо деген сизди сүзүп эме сиз жыгылгандан кийин майы кызматкерлер деген тегерек четти карап эме опрос жүргүздүбү? Мен аларды билбейм. Опрос жүргүзүп атыштыбы, эмне кылышты билбейм. Ошол жерге милиция турганын көргөм, мен только жаттым да. Анан эч жакты деле көрө алган жокмун. Анан скорый келип калды, алар келип эле мен колум өйдө көтөрүлүп турган, ошол боюнча кандай удобный болсо ошондой деп ошол боюнча чыгып эле наркотика салып алып келишти да. Ал жерде опрос жүргүзгөндөрүн билбейм. Акыркы учурларда сизге СМС түрүндө же мындай чалуу түрүндө угрозалар болду? Жеке өзүмө чалып, анан кийин сен ушинтип кетем, мынтип кетем деген акыркы мезгилдерде болгон эмес. Мен Нурлан Рысбек уулу байке, аты жок. Милициянын Ошкадан отдел розысктан капитаны. Кече бияктан бир очки неметкем да, ошо сиздики. Ошо меники экен, меники ал ооба. Ички очки болчу, сары. Камералар текшерилип атат байке, ошону азыр мен жана место происшествияда эртең эле жүрөм, камераларды карап атам азыр. Ошо именно напротив бир камера бар экен, ошону хозяинин күтүп атам азыр. Баламды мектепке таштап коюп келип көргөзүп берем дейт, ошол жерден. Кандай машина экенин биле эле экенсиңер да пока, эме көрө элексиңер да, видеодон көрө элексиңер да, туурабы? Ооба. Азыр мына камераны неметип атабыз. Кара машинада отпайсызбы? Ошо астыңкы камералар вообще место происшествияны не охватывает, акасы астындагы үстүндөгүлөрчү. Бир камера бар экен, бул жерде неме деген автоспа деген, ошо именно ошонуку азыр мен байланышып турам го байке, вопростор болсо. Жана бала менен да сүйлөшкөм, ал балдар да көрбөй калыптыр да. Сиз кулаганда эле чуркап келиптир тигилерчи. Бир кара машина өйдө кетип баратканын эле көрдүк, мондай неме сүзбөгөнүн көргөн жокпуз байке. Биз футболго кирип баратканбыз, анан байке кулап жаттыр, келип эле ошо жардам бердик деп атабыз. Ушундай болуп аткан. Ошондо да ушинтип айтып атышкан, ооба, туура айтасыз. Мындай эсиңизде жок байке, аркасына мындай удар эч немеңиз эсте жок да? Жок. Мен каптал жагынан эле мындай түртүп кеткен сыяктуу, жөөлөп кетти да, мындайча айтканда, жөөлөп туруп эле өтүп кеткендей болду да. Ошондой болду да мага. Ошондой ощущение болду да, монтип туруп эле кулап түштү мага. Сайфидин байкени мына ушу тараптан сүзүп кеткен. Анан азыр очевидцтерден интервью алып көрөлү, эмне болгонун. Саламатсыз, папа? Эме кече бир жерден скутер тээп бараткан болгон турбайбы? Ошол жөнүндө көрдүңүзбү?
Gördüm onu только скорая orada привязка kılışıp ananı salıp yatkan vakında gördüm. Saat kançalarda oldu negisi? Saatga qaraganım yok da aynen. Militsiya nereler жүрдü öyle bir yakta? Milisiyalar var idi, 2 tane, 3 tane milisiya там двое стояли, а узкие дороги ездили машина все равно. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй жана кечээ болгон ДТП жерге барып биз видео камералардан көрдүк. Кара түздүү машина экен. Азыр болсо ошо ИИМ кызматкерлери кечээки ДТП боюнча эмне иш-чара кылып атканын билип көрөлү деп азыр МАИ кызматкерлерге келдик. Бул факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынын издөө бөлүмү ыкчам издөө иш-аракеттерин жүргүзүп жатат. Сүзүп кеткен автоунааны жана айдоочусун табылган учурда сөзсүз түрдө коомчулукка толук маалымат беребиз. Журналист Сайыпитин Султаналиевдин жол кырсыгына кабылышы боюнча жеринен чагылдырып бердик. Аны сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен шектүү табыларын МАИ кызматкерлери ишендирүүдө. Сиздер менен мен Улан Нурманбетов, көрүшкөнчө. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.